Саламатсыздарбы, назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтсө. Жетөгүз аймагында жайгашкан эс алуу жайларынын абалы кандай? Жана бүгүнкү күндө агылып келип жаткан туристтерди тейлөө сервистери кандай жолго коюлган? Деги эле ысык көлдүн экологиясын сактап, аны жакшыртууда Жетөгүз аймагында кандай иштер жүрүп жатат? Мына ушул темалардын айланасында маек жүрөт. Аны мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Бүгүнкү студиянын коноктору Жетөгүз районунун мамлекеттик администрация башчысы акими Бахавадинов Эрмек Ибрагимович. Ал эми кийинки коногубуз болсо Жетөгүз районунун атуулуу милициянын отставкадагы полковниги Акунов Акыл Мукашевич агайлар. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, биздин студияга кош келипсиздер. Анан эми агай, баягы кыргызда жакшы кеп бар, баягы улун урматтап, сөздү улуу баштасын дейт, бирок мен андан ал сөздөн чыгып, четке чыгып, аким мырзадан баштагым келип турат. Эмне дегенде бүгүнкү күндө ысык көлдүн экологиясын сактап, аны бир жакшыртып, анын баарын эретке келтирүүдө көзөмөл жүргүзүп, мына ошол иштерди иш жүзүнө аткарууда жергиликтүү бийлик баягы жооптуураак эмеспи, көбүрөөк жооптуу милдетти аткарат. Андыктан Эрмек мырза алгач биздин көрсөтүүбүздүн башында бүгүнкү күндө ушул Жетөгүз аймагында бир расмий түрдө туруктуу иштеген 70 эс алуу жайы бар деп атасыз. Мына ушул жайлардын жайкы эс алуу сезонуна даярдыгы кандай жүрдү эле? Жана бүгүнкү күндө туристтердин агымы агылып келип жатат деп атабыз. Сиздердин өрөнгө туристтердин агымы кандай болууда? Аларды кандай тосуп алып атасыздар? Мына ушуга токтолуп сөз баштап берсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу туристтер. Мына өзүңүз белгилеп кеткендей, Ысык көл өрөөнүндө бүгүн анын ичинде Жетөгүз районунда дагы тур сезон башталды расмий. Ага карата жергиликтүү аткаруу бийлиги тарабынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ушул максималдуу түрдө ушул келе турган жана келип жаткан туристтер үчүн шарттар түзүү аракеттери колго алынып жатат. Алардын катарында мына өзүңүз белгилеп кеткендей, жалпы ушу Жетөгүз район аймагында 70тен ашуу туруктуу ушул пансионат, мейманканалар жана башка сыяктуу 70тен ашык туруктуу ишкерлер туристтерди тейлеп келе жатат. Андан сырткары жалпы эле белгилеп кетиш керек, бүгүн райондун аймагында бул жеке сезон мезгилинде атайын боз үйлөрдү, глемпингтерди жана ушул сыяктуу башка атайын туристтерди кабыл алуучу жайларды кошуп эсептегенде 300дөн ашуун атайын ушундай жайлар бүгүн кызмат көрсөтүп келе жатат. Эми биринчи кезекте мына Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу президентибиздин атайын мына бир топ жарлыктарды чыгарды. Ушул келген туристтер үчүн максималдуу шарттарды түзүү максатында алардын катарында биринчи эле талап бул ошол саркындуу сууларды иретке келтирүү, ошолорду талапка ылайык аларга атайын эрежелерди киргизди. Алардын катарында бүгүн ошол атайын очистное сооружение деп коебуз. Ошол очистное сооружениясы бар ошондой атайын эс алуучу жайларга биз атайын экология министрлиги тарабынан биргеликте атайын комиссия түзүп, ушу комиссиялар жер-жеринде мына айыл өкмөт башчылар биргеликте ошондой талаптарга жооп берген жанагындай эс алуучу жайларга биз атайын жанагы убактылуу паспорт берүү каралган. Ошондой эле ушул паспорт берүүдө бир эле 4 негизги эреже койгон бүгүнкү күндө эс алуучу жайларга. Бул биринчи кезекте ошол экология тарабынан, экологиялык жактан талаптарга жооп берген атайын даярдык актысын бүтүрүш керек. Экинчиси бул атайын санитардык эпидемиологиялык тараптан ушул эрежелерге талап берсе, алар өзүнчө корутунду беришет. Экинчи талап. Ал эми үчүнчүсү ушул өрт коопсуздугу өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алардын талаптарына жооп бериш керек. Бул үчүнчү талап. Ал эми төртүнчү эң негизги талап бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ошол ар бир пансионат болобу, ошол жанагы көл жээгинде жайгашкан эс алуучу жайлар атайын тосмолорду алып салыш керек бүгүнкү күндө. Башкача айтканда жергиликтүү тургундар үчүн эркин кирип чыгуусу камсыздалган болсо, айыл өкмөт башчылары тарабынан бизге атайын билдирүүлөрдү берип, бүгүнкү күндө ушул өзүнүн аймагындагы ушул тосмолор толук түрдө алынды.
жергиликтүү элдер ээн эркин кирип чыгат деп бизге билдирүүлөр берип атышат. Ушул 4 талапты берген, бул башкача айтканда ушул 4 талапка жооп берген эс алуучу жайларга биз паспортту берип атабыз. Ошондо тагыраак айта аласызбы? Ушул 4 талапты аткарган канча эс алуу жай иштеп жатат? Бүгүнкү күндө биз расмий ушул 4 талапты аткарган бир 6 эс алуучу жайга биз паспортту расмий бердик бүгүнкү күндө. Ал эми калган эс алуучу жайларга ошол тийиштүү жанагы службалар аркылуу убактылуу бир убакытты чектеп бердик. Кээ бирлерине 3 күн, кээ бирлерине 1 жума ичинде ошол жанагы көрсөтүлгөн талаптарды жооп беришин эскертип, аларга эскертүүлөр бердик. Кудай буйрса ошол убак өткөндөн кийин бизге тийиштүү мекеме ишканалар бизге корутундуларын беришет. Ошого жараша биз паспортту беребиз. Эгер ошол талаптарга жооп бербей, берилген мөөнөттү аткарбаса, анда биз паспортту бербейбиз. Тийиштүү экология жана башка министрлик кызматтарга биз ошол эс алуучу жайлардын тизмесин беребиз. Чара көрүү боюнча. Аларды вплоть ошол жапканга чейин биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө ошол талаптарды аткарбаган жайлар жабык турабы? Жок, биз жана белгилеп кеткендей биз убакыт бердик бүгүнкү күндө. Канча күнгө убакыт бердиңиздер? Биз кээ бирлерине жанагы эме зависимости өзүнүн ошол талаптарга ылайык 3 күндөн 1 жумага чейин, 10 күнгө чейин. Болбосо жай кыйсалуу сезону башталып кетпедиби деген дагы? Ооба, биз бул жоо өзүңүз билесиз 2023-жылдын 6-июнда чыкты. Андан кийин биз ошол паспорттун үлгүсүн алып, экологиянын кызматтары үлгүрүп бүгүнкү күнгө ушундай жетти да. Үлгүргөнчө ушунча убакыт өттү. Кудай буйрса бүгүн уже убакыт чектелди бардыгы. Уже акыркы сроктор берилди. Жогоруда өзүңүз, мен дагы сиз дагы белгилеп кеттиңиз, 70 эс алуу жайын. Бул туруктуу расмий түрдө белгиленген эс алуу жайлар болуп атат. Андан тышкары жеке баягы конок үйлөр. Ошол эле көл жээгинде бооз үй тигип иштеткендер. Мына ошолордун маселесине да токтолуп кетсеңиздер. Алардын санитардык абалы текшерүүдөн өттү. Аларда жанагы саркындуу сууларды дагы аларга да талап коюп атат да болушун. Мына ошол маселени дагы. Ооба, туура белгиледиңиз. Андан сырткары бүгүнкү күндө ошол сезондуу ошол 2 айга, 3 айга атайын тийиштүү ошол жердин ээси менен, башкача айтканда токой чарбасы менен, айыл өкмөт менен жана башка ошол жердин ээлери менен убактылуу келишим түзүшүп, ошол жерге убактылуу жанагындай жеңил конструкцияда, анын ичинде боз үй менен тигишип бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүп келе атышат. Аларга да биз ар бирине кирип, мүмкүнчүлүк болушунча толук ар бирин эскертип, бүгүнкү күндө ошол жанагы 4 эрежени эске алып, аткарууну биз талапты коюп атабыз. Бүгүнкү күндө алар үстүндө дагы иштер жүрүп атат. Эң негизгиси аларга биз талапты ошол жана саркындуу сууду биргеликте болсо дагы атайын бочкаларды, жолбосо ошол септиктерди бетондоп, ошол суу сиңип жерге сиңип кетпеш үчүн атайын тосмолор менен тосуп, эгер толгондо ошонун кезек менен жанагы атайын саркындуу сууду кабыл алуучу бизде 5 точка бар. Ошол 5 точка менен келишимдерди түздүртүп, ошол жака төктүргөнгө аракет кылып атабыз. Мына ушул жарлыктар былтыр эле чыккан өңдөндө эле быйыл дагы күчүнө кирип, ушул саркындуу сууларды тазалоочу курулмалары жок, эч бир эс алуу жайы иштебейт деген маселе каралды эле да. Анан ушул жарлык чыккандан баштап сиздердин аймакта канча эс алуу жайы жаңы саркындуу сууларды тазалоочу курулмаларды курду? Ооба. Бүгүнкү күндө ошол жыл башынан бери ошол биринчи кезекте чоң ири эс алуучу жайлар катары мына жетөгүздө өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө негизги 5 чоң объект бар. Бул Марко Поло, Натали, Эдельвейс, жанагы анан коргоо министрлигине караштуу санаториум, Министерство обороны караштуу санаторий бар. Андан сырткары Тамга дагы. Андан сырткары 2-3 жеке ишкерге тиешелүү бүгүнкү күндө толук жана талапка жооп берген саркындуу сууду кайра иштетип, технический суу катары чыгарганга талапка жооп берген пансионат бар. Ошолор менен биз ошол саркындысы жок жанагындай убактылуу иштеп аткан ишкерлерди келишим түздүртүп атабыз. Ошол саркындуу. Ошондо конкреттүү түрдө айта алабызбы? Ооба. Куруп баштагандары барбы? Куруп баштап, башынан баштап, Натали ишканасы бүгүн ошол толук кайра 12 миллион сомдук сметасы жаңы ошол талапка ылайык келген очистное сооружение куруп ишке киргизди бүгүнкү күндө. Ошондо жалпы жонунан ушул жеке конок үйлөрү, жанагы расмий түрдө айтылган эс алуу жайлары, жанагы боз үйлөр менен кошкондо сиздердин аймактарда канча эс алуу жайы бар деп эсептеп атабыз? Жалпы убактылуу ушул 300дөн ашуун
конок үйлер бар. Андан тышкары биз мына экинчи коногубузду да чакырдык. Агай өзү Жети Өгүз району тургуну, райондун атуулу. Анан агай өзү дагы ушул жайкы эс алуу сезонуна райондогу көрүлгөн даярдыктар боюнча бир өзүмдүн жеке пикиримди билдирет элем деп суранып келип калды. Андан бесе агай сиздин да жеке пикириңизди уксак, бүгүнкү күндө мына ошол райондун тургуну катары ары бери өтүп көлгө түшүп дегендей баарын байкап жүрсөңүздөр керек. Анан деги эле бүгүнкү күндө Жети Өгүз районунун ушул жайкы эс алуу сезонуна даярдыктар кандай деңгээлде жүрдү? Эми мен ардагер катары менде мындай надзорный функция жок. Мен өзүмдүн көз карашымды ошол кайдыгер болбогондон кийин көргөнүмдү, могуреки сунуштарымды, анан чогулуш сайын мына буреки айылдык сельский исходтордо катышып ушул маселелерди дайыма көтөрүп жүрөм. Мына жакында акимибиз келиптир. Мен акимге кирип ушул маселелердин тегерегинде экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Бул маселе кайсын биздин айылда айыл өкмөттүн тегерегинде эң көлгө жакын жайгашкан айылдар биздики. Чоң Жаргылчак, Барыскоон, Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак, Актерек, Чычкан, Өңдөңөн, Жеңиш айылдары эң көлгө жакыныраак жерде ушулар. Анан эми баягы баары эле жакшы дегенден алыс болуш керек. Азыр себеби өзүбүздү алдабашыбыз керек да. Акимибиз болсо жаңы келди, бул киши толук таанышып бүтө элек болуш керек. Анан бул эко деген сөз гректин сөзү экен. Эко деген сөз. Анан андан кийин анан экология болуп которулуптур. Экология деген жаратылышка кайдыгер эмес мамиле жасоо, жаратылышты таттуу мамиле жасоо, жаратылыш менен бирдикте жашоо. Анан биз бүгүн жаратылышты булгап турсак, жаратылыш анан бизге жанагындай өзүнүн жоопторун берип атпайбы? Ташкын жүрүп атат, өрт чыгып атат, жана башка ушундай жаратылыш өзүнүн дагы мындай таарынычын чыгарып атат да. Анан биз карагайларды кыйбегенде суу азайып калды. Бул да экологиялык катастрофа. Азыр суулардын аз болуп, анан жанагы жерлер суарылбай аткан кесепети 30 жылда бесконтрольно карагайлар кыйылып кетти. Ошонун экологиялык катастрофа болот. Мынданчы. Мисалы үчүн мен айтайын дегеним кумтөр маселеси. Экологияда бул мында административдагы, уголовныйда жоопкерчилиги бар. Себеби булар ачык эле жанагы миллиондогон тонна цианидти өзүнчө хвостохранилищеге коюп атышат. Андай негизи андай болбош керек. Анын баары мындай атайы ёмкостторго коюлуп, аны очистка жасап, анан цианидин бөлүп алып, андан кийин ана сууну эметишибиз керек. Эми азыр мен билбейм, ал жөн эле көл болуп жатат да мындай телевизордон көрсөткөндө. Анан ал экологияга жанагы айылдагы адамдардын ден соолугунун начарлашы дагы ошонун таасиринен болуш керек деп ойлойм да. Адамдардын азыр ден соолугу канча адамды поликлиникага алып барып текшерсек, баарынан оор чыгат. Соо адам жок. Значит, анда мурункуга караганда, социализмдин убагына караганда бул кумтөр казыла электе экологияга биз аяр мамиле жасап жүрсөк, бүгүнкү күндө андай аяр мамиле болбой атат. Ошон үчүн жана кайдыгер эмес адамдарды мындай ошолорду чыгарыш керек да. Мындай өзүбүздүн экологияга, өзүбүздүн айлана чөйрөгө мындай аяр мамиле жасайлы деп. Балдарды мектептен, садиктен баштап үйрөтүшүбүз керек. Эң негизги проблема бул. Балдар билбейт. Ошол көтөрүп барган бөтөлкөсүн ошол жерге таштайт. Алып барган кагазын ошол жерге ыргытат. Анан аны сындырып да таштайт. Ушундай мен өз көзүм менен көрүп аткан нерсе да. Көлдүн жээгинде тартиптүү бала көрүүгө мүмкүн эмес. Анан тартиптүү бала эмес, тартиптүү чоңураак, улгайган жигиттер деле көрүүгө мүмкүн эмес. Канча бөтөлкө алып барса, ошончо бөтөлкөнү таштап кетишет. Эми айрым бир сакал турак адамдар бар, алар көтөрүп кетет өздөрү менен чогуу. Мисалы үчүн мен жакында эле акимге киргенде айттым. Биз Эделбейстин ар жагында Каракөл деген, анан Эделбейс деген пансионаттын жанында Каракөл деп биз бала кезден бери түшүп жүрөбүз. Ал Барыскоон менен ушу Чоң Жаргылчактын ортосунда. Муну былтыр дагы мен барып айткам, айыл өкмөтүнө мурдагы жылы барып, администрациянын 3-чү эмеси бар, замы бар эле, ал кишиге да айткам, ушуну бир жаңы айыл өкмөттөр болуп атат. Ушуларга бир айтып койбойсуңар. Ушулар карабайбы? Туалет жок. Ошонун тегерегинде туалет жок. Анан кантип экология жөнүндө көп кылабыз? Бара турган жер жок.
элдин баары көлгөлө барып атат. Аны түшүнүп турабыз да. Эртең менен барган киши кечке жүрсө, анан кайда барат ал? Анан анда-сандасы чырганактарды алып барып келет, анан калганы туалетке барып атат, көлгө барып атат. Аны жашырбашыбыз керек. Анан машинени көлдүн жээгине чейин айдап барып атат. Муну мындай ограждать этип, тигиндей мындай кичине көлдүн жээгине мындай условия создавать эте турган айыл өкмөттөр иштебей атат да. Мен айыл өкмөт деп барсам, айыл өкмөт как раз жумушту кызматтан алып коюптур. Туура кылыптыр дедим. Мен өзүм барып эки жолу айттым. Ушуну көлдүн жээгин карап койбойсуңарбы, туалет салып койбойсуңарбы? Эми ошентип мен жакында эле бир жума болду айыл өкмөттүн эшигинин астында турсам, жаңы айыл өкмөт келди дегенден бир айтып коеюн депчи. Себеби айылда суубуз жок, билесиз да. Анан сууну айтайын деп барсам, анан ошол жерде бир инвестор туруптур. Анан инвестор айтат, мен көлдүн жээгине каалашыңарча туалет салып берейин, салдырып берейин. Био туалетсиңер, био туалет, аны көтөрүп ташып кетебиз. Барлык ушул айыл өкмөттүн территориясынын баарын жасап кетейин. Бирок силер бизге бир эмени макулдашып аткан маселени ошону аткарып койгула. Мында противозаконный эчтеке жок. Эмеси бар, сертификаты бар, алардын лицензиясы бар. Ошол жерден барып эле пародадан алып биз текшерели деген ой бар экен. Аны айыл өкмөт бербей атыптыр, анан элдер да каршылык кылып бербей атыптыр. Эл түшүнбөйт, элге түшүндүргө турган киши жок. Анан аны чыгырып инвестор катары ошол экологияны сакташ үчүн ошонун баарын чыгырып койсок болот эле да. 5 миллион сом төлөп коюптур ошол жергечи айыл өкмөткө. Мына 5 миллион сом биз ошол жерден эле парод алып кетебиз. 2 машинеге жүктөп. Жок, ошону да бербейбиз да. Түшүнгөнүбүздү да бербейбиз, түшүнбөгөнүбүздү да бербейбиз. Бул учурда эми аким мырза эситке алар, бүгүнкү эфирибизди дагы өзгөчөлөнтүп баягы бир жайкы тургун, анан бир жетекчилик кылганыбыздагы маселе ушунда болуп турат. Эмне дегенде жетекчиликтерден биз маалымат алганы менен жок андай эмес, мындай эле деген бир кайчы пикирди жараткан коомчулуктан дагы сөздөр болот экен. Андыктан баягы бир жайкы тургун жана жетекчилик деги эле аткарылып жаткан. Ошондо бир өңүттө бир жакшы иштер ишке ашып калар деген бир үмүттөбүз да. Чиновник келип барып мактап кетсе, анда биздин передачабыздын мааниси эмне? Анда ошол биз оңололу, элге жеткизели ошол маселелердин баарын деп биз ошого келип чогулуп айтып атабыз да. Биз мындай жөн эле мындай туруп айтып коебуздан биз ошол жалпылап ошол экологияны карайлы. Себеби келип аткан элдин баары надежда менен келип атат. Анан келип атса эле көлдүн жээгин көргөндөн эле кайра үркүп кетип атпайбы? Страшно да. Рахмат, эми мынакей эс алуу жайларына токтолдук. Ошол эле эс алуу жайларга улай өлкө башчынын дагы бир жарлыгы, бул 150-чү жарлыгы, бул тосулмаларды алуу. Же болбосо ошол тосулмалар боло турган болсо, бул демонтаждалсын деген дагы жарлыкка жакында дагы өзгөртүүлөр кирди. Андыктан кийинки суроону түшүнүп турсаңыз керек, деги эле бүгүнкү учурда ушу эс алуучулар тоскоолдуксуз кирип жатабы? Ооба, албетте жана айтып кеттим, бүгүн биз ошол эс алуучу жайларга 4-чү талап болуп, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары башчылары тарабынан ошол көл жээгиндеги эс алуучу жайларга тийиштүү жерлердеги тосмолорду алып салуу боюнча билдирүүсү айыл өкмөттөр. Ошого байланыштуу бүгүн мына Жети Өгүз районуна тиешелүү бир көл жээгинде бир 90 километрге жакын биз чектешебиз, көлдүн боюндачы. Ошонун ошол тосордон баштап биягы ошол Липинкага чейин аймакта биз баардык жерден ушу комиссионну алдырттык. Бүгүнкү күндө баары ачык. Баардыгын алдырттык. Мына эң элдер тарабынан нараачылык болгон бул Марко Поло менен Натали пансионат боюнча дагы бир топ мына соцсеттерге да чыкты. Ал жерде дагы биз жеринде встречный текшертирип, бүгүнкү күндө ошол элдер эркин кире турган кылып тосмолорду алдырып берди. Демек бүгүнкү күндө ошол эле сиз атаган жана Марко Полодо эч кандай тоскоолдуксуз кирип жатат. Бизге дагы ушундай маалыматтар жетти эле, элдин наразычылыгы бар эле жергиликтүүлөрдүн. Бул пансионат киргизбей жаткандыгы тууралуу айтышты. Бул жерде ошол тактап кетиш керек. Марко Поло боюнча мен өзүм да баргам. Ошол бир жараныбыз кирип, биз Марко Поло бул өзү территориясы частный секторда, бул мындайча айтканда жеке менчик өзү курган объект. Анын жер жанынан капталынан биз проход берип жол бергенбиз элдергечи. Бул жараныбыз ошол барып, ошол жанагы Марко Полонун имараттын ортосунан мен тиги пляжга өтөм деп чыр салган ал кездечи. Аны тиги Марко Полонун кызматкерлери бул частный
участок сиз могул капталынан өтүңүз десек, жок, биз могул жерден өтүп мен пляжга өтөм деп ушуна чыр чыгып, биз анын түшүндүрүштөрүн бердик. Жеринде комиссия жиберип түшүндүрдүк баарын. Саркынды суулар тазалоочу курулмаларга да токтолуп кетсек, эмне дегенде ушул социалдык баракчаларда сиздердин аймакта жайгашкан Акжалга ишканасы иш алып барат. Мына ошол ишканадан саркынды сууну тазалоочу жайы бир Советтер Союзунда курулган, эскилиги жеткен. Андыктан жаз келери менен ал жерден чыккан жаман суулар көлгө куюлуп жатат деди эле. Ошол жерине барып көрдүңүзбү, анык бышыгын билдиңизби? Ооба, бул боюнча мен маалыматым бар. Бул мага чейин чыккан 2023-жылдын 16-мартында соцсетке чыккан материал. Аны мен тактадым. Бул Акжалгага тиешелүү. Ошол кезде комиссия Акжалганы текшерип, ошонун чындыгында тастыктап, бүгүндө ошол жанагы сууга кошулган экен. Тийиштүү чараларды көрүп, бүгүнкү күндө Акжалга ишканасына 800 миңдин тегерегинде айыппул салынган. Айыппул салынып, ал бүгүнкү күндө токтолуп, эски материал кайра улам соцсетте кайра чыгып атат. Бирок бул маселе ошондо чечилген. Бул эми бул учур кайра кайталанып кетпейт деген кепилдик барбы? Албетте, бул жерде биз дайыма эл менен жолукканда, жерлерде, жана абам айткан кемчиликтер боюнча биз ар бир кеңешмелерде өзгөчө азыр учурда тур сезонго байланыштуу биз ар бир чогулушта ушул бүгүндө тазалык, тур сезондор болгон шарттар эскертилип келатат. Жакшы, жетөгүздө мына атагы алыска кеткен, өзүнүн жаратылыш кооздугу менен туризмдин чордонуна айланып турган Көк Жайык жайлоосу бар. Бүгүнкү күндө ал жерге агылган эс алуучулардын саны эң эле көп болуп турат. Анан мына ошол Көк Жайык жайлоосуна бараткан жолдун абалы. Ушул жол салынат эле, оңолот эле. Андагы көпүрөлөрдүн абалы. Мына ошол иштер боюнча да кеп салсаңыз, оңолуп атат. Жетөгүздө негизи бүгүн ошол белгилеп кеткен Көк Жайык жайлоосу көп туристтердин көңүлүн алып, негизги ошол Жетөгүзгө келген туристтердин 70-80% ошол Көк Жайыкка бар эс алып келатат. Бүгүнкү күндө ошол Көк Жайыктын өзүндө эле 100дөн ашык боз үйлөр тигилип, ошол туристтерди кабыл алып келе жатат. Биринчи кезекте азыр мына район боюнча биз 5 багыттагы жолду оңдоо биз биринчи кезекке койгонбуз. Ошо биринчи жол ошо сиз айткан жана Көк Жайыкка кеткен жол. Бүгүн деп атайын ишканасы тарабынан асфальт жолдорду, ямочный жолдорду бүтүрүп атат. Кудай буйрса эртең бүрсүз күн толук ямочный жумуштар бүтөт. Андан кийин курорттон баштап ошол 5-чи көпүрөгө чейин биз жолун бир сыйра оңдоп чыктык. Бүгүнкү күндө жеңил машиналар эркин барып келет 5-чи мостко чейин. Ал жерге биз ушул атайын тийиштүү айыл өкмөттөрдүн техникаларын, дептин, токой чарбанын жардамдары менен 5 километр жолду биз толук оңдоп өткөрдүк. Бирок ал жол бүгүнкү күндө улам жамгыр жааганда кайра бузулуп атат. Аны биз жакын күндөрдө кийинки жумада кайра дагы оңдоп түзүүгө киргизебиз. Ал эми 5-чи мостон келечекте ошол жолдорду асфальт басуу пландалган? Сөзсүз, ал жерде биз келечекте пландар койгонбуз жолду. Андан сырткары могул чоң трасса 4 полосалуу мына Каракол Баскобон жолу бүгүн азыр башталар алдында турат. Ошол Жетөгүзгө бурулган жерден биз жогору карай, Курортко карай 2 полосалуу жолдун проектин биз азыр баштап атабыз. Ошол Жетөгүз айылынын ортосунан ошол ортосундагы көчөнү иретке келдирип, ошол 2 полосалуу кылып, ортосуна освещение коюп, ошол Курортко чейин биз жолду проектин жазып чийдирип атабыз. Кудай буйрса ал сметасы аныкталгандан кийин биз ошол Минтрансқа ошол маселени коюп, жергиликтүү бюджет дагы мүмкүнчүлүккө жараша оңдойбуз. Ал эми андан сырткары курорттон тиги Көк Жайыкка чейин 5 километр аралыкты биз келечекте ушул асфальттоого биз албетте өнүгүү программага киргизебиз. Андан сырткары Көк Жайыкка биз атайын электр энергиясын тартып, ал жерге интернет орнотуу боюнча азыр биз проекттин чийдирип атабыз. Көк Жайык боюнча келечектүү программа ошол. Анан кийинки жол бул чоң кызыл суу жайлоосуна кеткен жол бүгүнкү күндө учурда азыр жолду оңдоо иштери техникалар барган. Ал жерде оңдоо иштери жүрүп атат. Ал жерде өзүңүздөргө белгилүү туристтерди көңүлүн алган жылуу суу жайгашкан. Аюутөр жайлоосу, андан сырткары башка эс алуу бир топ жерлер бар. Ошол жака жол маселесин биз чечип атабыз. Андан соң кийинки жол бул Жуку жайлоосу. Жуку жайлоосуна дагы биз кумтордун жардамы менен күйүүчү май, ошондой эле тийиштүү айыл өкмөттөрдөн биз
акча каражатын топтоштуруп бүгүн ал жерге дагы биз конкреттүү сметаны түзүп оңдоо иштерин баштадык ал жерде дагы. Андан кийинки направление бул пристанга кеткен жол. Ал жерде мына Кызыл Суудан мусорный полигондон баштап азыр ямочный жол абдан абал кейиштүү. Ал жолду биз бир ортолосунан сыйрып салабыз. Тиги асфальт жолду ал жерде гравий төгүп убактынча биз проезд беребиз ал жерге. Элдин эң көп нараатчылык ошол пристан жолуна болуп атат бүгүнкү күндө. Андан кийин 5-чи направление бул жана Марко Полого кеткен Боз Бешик айылын аралап өткөн жолду Минтранстын планына киргизип, жалпы район боюнча биз 25 километрди асфальттоо боюнча биз планга киргизгенбиз. Анын Кудай буйрса азыр 10 километри акчасы чечилип, жакын күндөрдө мына Кытай ичке булуң жолу эртең уже асфальттоо иши баштайт ал жерде. Ал эми калган 10 километрди биз каражатын чечип атабыз. Түшүнүктүү. Эми агай ушул Жети-Өгүз районунун тургуну катары айтсаңыз, ушул Көк Жайыктагы маселелер боюнча дагы кандай маселелер бар? Ал жерде дааратканалардын жоктугун айтып атышат, ошол эле урналардын жоктугун айтып атат, таштандылар салуучу жана шаркыратмага баруучу жолдун кооптуулугу дагы баягы коомчулуктун чоң чордон айланган. Ал жерде жакында эле биздин чыгармачыл топ барып да тартып келди. Мына ушуну сиз да жайкы тургун катары белгилеп кетсеңиз. Мен эми ушул Көк Жайык жайгашкан мектепте окуган, мен бала кезден билем. Ал жана Кызыл Жарты тиги Көк Жайыкка чейин чыгып бара турган жерлердин баарын, көп канча көпүрөсү бар экенин баарын билем да. Маселе ага чейин мына эки Барскон эме жолун бул аким менен аз тактап алсак, Каракол жолун жакында баштайбыз деп атышпайбы? Эгерде бул Барскон Каракол жолун баштаса, аркы Барскон балыкчы жолу ушул акыбалда тура берсе, биз ат минип калабыз дейм жакында. Ия. Мына ушуну эске алсаңар, эми жетекчилер элди кыйнап атасыңар. Могу Барскон балыкчы жолу араң 25 километр, 3 жылда 25 километр жол салышты. Канча техника турат, жолдо техниканын баары жатат. Мына Тосордо жатат, эмеде Тоңдо жатат, жердин баарында жатат, техниканын баарычы. Ушунун баарын эми ал киши билбейм, баягында бир келип кетти эле тиги президент эле жаңгыз иштейби? Бул Минтранс деген кайда? Минтранстын эмне бул мындан жөн эле өзүнчө бир особый статус алып алганбы? Бул президент айтса Минтранс ошол жерде жүрүшү керек эле да. Президент барып аткан жерге жылына жок дегенде бир 5 жол барып койбойбу ошол жергечи? Анан кандай иштеп атасыңар деп сурап койбойбу? Эми эл ушул жак менен мен да өзүм часто Бишкекке барып келгенде машинанын баары калдырап калды, эми калдырап калды да. Эми эл чыдап анан бир күн айтат болуш керек, анан эми извините депчи. Анан Барскон бу Каракол жолун сиздин орун басарыңыз жазында февраль айында сход өткөзгөндө айткан, ямочный жумуш жүргүзбөйсүңөр. Мартта, апрелде ямочный жумуш. Анан жакында кирип сурасам айтат, эми баштайбыз ямочный жумушту депчи. Ямочный эми элдин баары дөңгөлөк түшүп бүткөндөн кийин ямочный жумуштун эмне кереги бар? Эми ушул ямочный жумушка көп деле расходтун кереги жок, ушуну жасап койсо болот эле да. Айла жок. Тигиңден качсаң буга, мындан качсаң тиге дүңкүлдөтүп эле жүрүп атабыз. Эми жаңы жол курулуп кеткенче жок дегенде эски жолду сактап туралы да. Анан эски жол бул сапаттуу салыныптыр, жаңы жолго караганда. Жаңы жол салса эртеси жолуп калып атпайбы? Сапат жок. Анан бул Жети-Өгүз жагын айта турган болсок, бул чындык эле жаратылыш кандай создавать этилсе, ошондой эле бойдон турат азырчы. Бул адам эчтеке прилагать эте элек. Боз эле тигип алып, анча-мынча туристтерди кабыл алып атпаса, ал туалет маселеси берки башка маселе жоюнча кеп деле жок. Эми мамлекет буга чейин туризмде вакайып баштаган, бул эчтеке кылган жок туризмди. Андан беркилери туризм демиш болушкан. Эми бу азыркы президентибиз ушул айткан маселесинин баарына көңүл буруп атат. Туризм дегенден туризмге мына элдин наплывы чоң. Азыр мен келатсам, жолдо машиналердин жүрүшү интенсивный абдан чууп баратат. Ары көздөй. Бери келатсаң, бери чууп баратат. То есть наплыв көп. Мындай интенсивный жолдо жүргүнчүлөр жок болчу да. Велосипедчен, жөө жүргөн, мотоцикл минген, ошондой эс алуучулар көп азыр. Бул азыр Чолпон ата жагында мурун көп болчу, азыр биздин жээк жакта абдан көп. Сетиги Кажысай жагында, андан берки жолдордун жээгинде, анан эми Көк Жайыкка бул
туризмди эңсеген адам көк жайыкты көрүп кетмейинче ал турист болбой эле калат да. Ошон үчүн ал жерге обязательно барышат да. Анан элдин жанагы болгон бере турган кымыз, айран, сүт, азыктары ошону менен эле чектелип атат. Кээ бирөө шашлык жасап берет, ошону менен чектелип атат. Анан биз мамлекеттик масштабта туризмди колго ала элекпиз көк жайыкта. Ошону мамлекеттик масштабта колго алсак, ошол жерге жакшы кемпингдер салсак, заңкыйта. Анан ошол жерде душевойлор болсо, туалет ичинде болсо, анан туристти чакырсак, туристтер өзү эле келип ошол жака жатып алат. Мына бу капризде жатып атпайбы? Ошондой эле. Bu Kapriz'den 5 есе сулуу жерде, сонун жерде. Анан ушундай эми мен ойлоп атам, президент ушунун баарын айтып аткандан кийин буга да инвестор табат болуш керек. Жанагы асман шаарын сала тургандай инвестор келсе эле, инвесторду отпугивать этпеш керек, шапка сурабаш керек. Анан инвестор келип салат. Инвесторго жагат ал жер. Мынакей агай айткандай, ошол жердеги даараткананы баягы биз айтсак кичине баягы эме болуп калат эле. Мынакей жайкы тургун өзү айтып атат, даараткананын абалдарын, ал жердеги урналардын жоктугун. Жаз алды менен буларга көңүл бурулду беле? Сөзсүз эми ал жерде такыр урна жок дегенден мен алысмын. Мен анткени мен 5-6 жолу өзүм барып көрүп, ал жерде боз коюп койгон. Эми ал боз үйдүн ээлери менен мен көпчүлүгү менен өзүм барлашып, такташып келдим. Чындыгында азыр абам айтканда ал жер эми перспектива келечекти бар. Келечекте ошол жерди жанагы өнүктүрүү багытында биз деле азыр өнүгүү программага киргизип, ошол жерге инвесторлорду тартып, ошол туруктуу жана пансионат 5 жылдыздуу болбосо дагы 2 жылдыздуу, 3 жылдыздуу келечекте ушундай туристтерди кабыл ала турган программаларыбыз бар. Бирок биз эми андай эс алуу жайларды курулат деп эле отура бербестен ага чейин дагы бир ретке келтиришибиз керек го. Мисалы ошол Шаркыра атмага бара турган жолдун ичкелиги, кооптуулугу дагы көңүл чордондо болуп атпайбы? Эмне дегенде ал жерде 2 машина араң өтөт. Кыйылган карагайлардын жатканы дагы бар экенин айтып атышат. Сиз өзүңүз ал жерге барып көрдүңүз беле? Ооба, мен абал менен таанышсызбы? Таанышкам. Негизи могул мен жана 5-мост деп айтып кеттим. Ошол 5-мостко чейин 5-мосттун абалы абдан кейиштүү. Ал жерге жанагында атайын техникалар киргизүү кооптуу болуп атат. Буга чейин өткөн жылы атайын бир кырсык болуп, бир киши каза болуп, ошол мосттон өткөндөчү, ошонун ал жерге атайын өтүү чектелип калып, бүгүнкү күндө мына 2-3 күндө ушул деп 5-мосттун жана кумтурдан алган көпүрөнү алып барып чүрүшөт. Анан биз карагай жана астындагы тосулмаларын биз деп менен сүйлөшүп атабыз. 5-мосту койгондон кийин биз атайын техникаларды ошол көк жайыктын ичине киргизип, ал сиз айткан жанагы жол жана кеткен кооптуу жерлерди биз иретке келтирүү биз планыбызда бар. Түшүнүктүү. Эгерде ошол көк жайыкка барган болсоңуз, жолдо бараткан Жетөгүз курортун дагы көрсөңүз керек. Анын абалы менен таанышсызбы? Айтып бериңизчи, бүгүнкү күндө абалы кандай? Болбосо бир учурда малдар кирип каралбай калган. Жетөгүздүн абалы мышыгыйдагыдай. Ооба, мен келгенде дагы бир топ элдер ошол Жетөгүз. Бул профсоюздун карамагында болуп да, ошон үчүн эч көңүл бурган жери жок. Бир да стройка жок жаңы. Курорт боюнча бир топ элдер арызданып келишти. Мен мунун арыздардын баардыгын угуп, жеринде ошол жетекчиси менен дагы мен бир сыйра ар бир ошол эс алуучу пунктларды көрүп келдим. Биринчи чу дегенде эле азыр абам айтып кеткендей, алдын менчик формасы да маселе бар бул күндөчү. Башкача айтканда анын жетекчисин дайындоодон, бошотуудан баштап бул түз Бишкектеги жанагы Федерация профсоюздун тике өзүнүн жанагы ыйгар муктарына кирет. Экинчиден, ал жерде көп жылдан бери жанагындай жергиликтүү эл менен талаш тартыш маселелери бар экен, карама каршы. Анын мен ошол курортту өнүгүү боюнча программасын мен бир сыйра очистной сооружениясына чейин жетекчиси менен чогуу көрүп чыктым баарын. Ошол саркындуу суулар жана агып турган сууга куйбай элеби? Жок, мен аны текшерип келдим өзүм. Абалы жакшы. Жок, абалы ал жанагы дарыяга куят деген маселени мен жеринде көрдүм. Анын линияларын да көрдүм, анын баардык түшүндүрмөлөрүн алдым. Эми чындыгында бүгүн ал курортту өнүктүрүү бул биз бирден бир азыр негизи милдеттер. Биз ал курортту өнүктүрүшүбүз керек, Кудай буйрса. Ага карабастан азыр ошол жетекчиси бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүккө жараша азыр 2 корпусун ошол ремонттон өткөрүп пайдаланууга берди. Анын ичинде ошол ашканасын дагы капремонттон өткөрдү бүгүнкү күндө. Тилекке каршы жанагындай оңдоосуз, ыңгайсыз жайлар да көп экен ал жердин. Эми каражатка байланыштуу ал аны оңдой албайт, келечекте анын программалары бар. Бирок мен ошол жерде бир кыстырма кылып коеюн. Жанагы ичиндеги жерлердин баарын арендага берип, жанагы ошол курорттун боорундагы жердин баарын арендага берип ишип,
ошонун баарына боз үй тигип, курорттун ичинен чаңдатып, ары айдап, бери айдап, машинанын баары ызы чуп ал жердечи. Эс алып аткан киши курортко келип алатам деп ойлобойт алчы. Ал бир кара жолдун жээгинде эле алып аткандай да. Ооба, мен ал жанагы курорттун айланасындагы боз үйлөр боюнча дагы мен тактадым. Бул лескоздун аймагына тийиштүү жерлерди арендага алган экен. Ол алган жер ошол учурдагы курорттун жетекчисине таандык, тиешелүү деп мага айтышты ошол жерден. Мен тийиштүү азыр прокуратура муну иликтеп карап атат бүгүнкү күндө. Ошо азыр сиз айткандагы элдин көйгөйлөрүн азыр териштирүү жүрүп атат бүгүнкү күндө. Эң негизгиси ал жерде биз жана президенттин жарлыгына ылайык жергиликтүү элде жер мунапасына байланыштуу ошол курорттун жанындагы элдер бүгүнкү күнгө чейин кызыл китебин ала албай келатат. Колунда китеп жок экен, көз акчы. Ошону азыр биз жер мунапасы менен комиссияда карап атабыз. Жакын күндөрдө биз тийиштүү чечим кабыл алабыз. Ушуга эле улай айта кетейин, жанагы сиздерде Жети Өгүз аймагында бир эле баягы көл жээгинде, ошол эле тоодо эле туристтерди тосуп албай, ушул аймакта жер алдынан чыккан ысык сууларды иштейт. Өзүңүз да жогоруда айттыңыз, ушул Жуку жайлоосунда бирөө бар. Андан тышкары Саруу кирпичный жолунда айтып кеттиңиз. Мына ошол жолдо да жайгашкан. Ал баягы көлгө жакын жайгашкан. Жер алдынан чыккан ысык суу, алардын бүгүнкү күндө санитардык абалы көзөмөлгө алынганбы? Албетте, жана мен өткөндө жана жогоруда айткан, өзүңүз айтып кеткендей, 70 туруктуу эс алуучу жайлар, андан сырткары 300ге жакын жанагы убактылуу курулган боз үйлөргө тиешелүү. Анын ичинде ошол жана сиз белгилеп кеткен жылуу суудун ээлери да бар ичиндечи. Могу чоң кызыл суу жайлоосундагы Аютөр участкасындагы жылуу суу бул Союз мезгилинен бери келип аткан объект болуп эсептелинет. Ал жерде атайын ошол бүгүнкү күндө жылуу сууга ыңгайлашкан жанагындай шарттар түзгөн бүгүнкү күндө. Ушул жерден кыскарталы, деги эле ошол жылуу суу, сиз белгилеп аткан жылуу суу, ошол эле Жыгы жайлоосундагы белгилеп аткан жылуу суулар кимге карайт, кимдер карайт аны? Анткени бир мындай барып эс алган адамга бир жеке кызыкчылык үчүн иштетип жүргөндөй сезилет да. Албетте, ар бир объекттин өзүнүн ээси бар. Мен жана белгилеп кеткендей, ошол кайсы объект кайсы жерге жайгашкан болсо, ал жердин ээси бар. Ал ээси деген бүгүнкү күндө Токой чарбасы болушу мүмкүн, айыл өкмөт болушу мүмкүн, жайыт комитет болушу мүмкүн. Ал жерде арендатор убактылуу ал жерде алат. Ижарага алгандар. Мыйзам чегинде бир белгилүү убакытка алат. Бирок ижара алгандарды да көзөмөлдөш керек го. Анткени алардын бүгүнкү күндө ошол эле мамлекеттик көзөмөл керек дагычы. Саруудагы жанагы Жуку суусу абалы өтө эле начар. Мен ошол жөнүндө айтып берейинчи. Саруудагы Жуку суусунун суусу тигинден чыккандан кийин суразы чоң сууга кирет. Экөөнүн ортосу 2 метр. Жылуу суу менен тиги чоң суунун аралыгы 2 метр. Ал тигинден чыкканда эле тиге кирет. Анда эч кандай очистное сооружение жок, эчтекеси жок. Анан эми Кудай эле сактап жүрөт болуш керек. Кандай ошол чоң суу, анан чоң суунун аягын барып ичип атпайбы? Саруу, Дархан айылы экөө тең ичет ошондончу. Анан санэпидстанция кайда карап атат? Аны Дархандыкпы, бир Сарылыкпы бирөөлөр алып арендага. Ошону иштетип атат дейт. Ушундай Чирбобуреки Өрүктүдө болгон да. Мындан 2-3 жыл мурун Өрүктүдө болуп, анан сайышып атышып, суу ошол жылуу сууну арендага алып алышып, анан ошондон 2 айыл талашып, аябай чоң чыр чыгып, анан өлүм менен бүтүшкөн да. Анан эми бул жерде муну деле азыр контролго алган санэпидстанциялар жок, контролго алган башка деле мекеме ишканалар жок. Эми жаңы келген жетекчи мүмкүн контролго алып, өзү ошонун баарына эметер. Сиз өзүңүз баргансызбы ал жерге? Баргам. Мен жылуу суулар баарын айланып чыктым. Азыр абам айткандай, ал жерде санэпидстанция жана экология баарына азыр жана 4 талаптын ичинде булар да бар. Азыр текшерүүдөн өтүп атат. Эгер сиздер айткандай эрежени аткарбай дагы уланта берсе ишкерлигин, биз тийиштүү укук органдарына беребиз тизмелеринчи. Алар мыйзам чегинде чара көрүшөт. Эми инвесторлорго токтолуп кетели. Жогоруда агай дагы ушул жаатта маселе көтөрүп кетти. Өлкө башчыбыз өзү туризм менен инвестиция аны баягы дарыметин көтөрүүдө инвесторлорго жагымдуу шарт түзүп берүү жагын айтып туруп, кепилдикти өзүнө албадыбы? Анан буга чейин деле ушул Жети Өгүз аймагында Сүттүү булак деген жайыт жер бар. Мына ошол жерге тоо лыжа базасын салсак деген нерселер болду эле. Мына ошол жерге инвесторлорду табуу, караштыруу кандай болуп жатат? Сиз айтып коюн, сиз эми жаңы эмессизби? Муну 5-10 жылдан бери инвесторлор келип жүрөт бул жерге. Анан инвесторлор келип, жерди жактырышып, проектлерин баарын жасап алышып,
Анан эми только мамлекеттин макулдугу керек экен деп эле күтүп жүрүшөт. Бир эмес 3-4 инвестор келген мыченге. Ушуну салалы, лыжный база салалы депчи. Лыжный базага абдан ыңгайлуу, жакшы жер экен депчи. Бирок ал биздин өзүбүздүн эле жанагындай өзүбүздүн ишке кайдыгерликтен болуп атабы, же болбосо шалакылыктан, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык көздөп ошону токтотуп атканбыз буга чейин, ошондон болуп атат да. Анан сала турган инвесторлор көп, дагы көп долларга сала турган, көк жайыкка да салса болот ошондой лыжный базаларды. Демек өзүбүздөн эле кетип жаткан. Өзүбүздөн эле кетип атат ал. Эрмек Ибрагимович, мына келгениңизге 2 ай болуптур. Ушул убакыттан бери сизге кайрылган инвесторлор барбы? Кайсыл жаатта кайрылып жатышат алар? Туура, Сүттү булак боюнча мен маалымат үчүн телекөрүүчүлөргө айтып коеюн. Бул 2023 жылы 29 апрель күнү 231 токтом чыкты министрлер кабинетинен. Атайын ушул пилоттук долбоор катары тоо лыжа кластери деп ушу сиз белгилеп өткөн жана Сүттү булак участкасына узундугу 22 километрлүү асма жол, жалпы аянтта 256 гектар жерди камтыйт. Бир күндө 12 000 турист кабыл алуучу туристтик база курулат, Кудай буйрса. Бул боюнча атайын мына президентибиздин көзөмөлү менен атайын токтом чыгып, бүгүн Кыргызстан боюнча ошо кластерлер боюнча жумушчу топ түзүлдү. Анын катарында биз Жети Өгүз районунан 3 киши киргенбиз. Мына өткөн жума биз ошо биринчи отурумуна отуруп келдик. Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол тоо лыжа кластери боюнча биз биринчи кезекте азыр бизге биринчи ушу күзгө чейин биз ген планын түзүп, ошол Сүттү булактын проектин ошо ген планга түзүп, ушул Светлая Поляна жана Оргочор айыл өкмөтүнүн ген планына киргизип, биз ошо бүтүрүп беришибиз керек. Башкача айтканда, биз Сүттү булак боюнча биз азыр мүмкүнчүлүккө жараша бизден көз каранды баардык иш кагаздарын бүтүрүп берип атабыз. Азыр ген план калды, Кудай буйрса ген планын дагы жакын күндөрдө биз ишке аракетке киргизебиз. Анын каражатын дагы биз жергиликтүү бюджеттен 2024кө киргизүү талаптары коюлган бизге. Ал жергиликтүү бюджеттен карайбыз. Бул Сүттү булак боюнча азыр көзөмөлдө. Мындан сырткары дагы кайсы туризмдин кайсы тармагынан келип жатат? Андан сырткары бүгүнкү күндө биз ошол мына ушундай эле тоо лыжа кластери Тамга айыл аймагынын жайлоосуна, Көк жайык жайлоосуна дагы ал жерге дагы ушундай чоң ири долбоорлор Министерство обороны тарабынан демилгеленип, ал жерге дагы биз чоң иш кагазды бизден көз каранды иш кагаздарын бүтүрүп, акчаны бүтүрүп берип атабыз. Ошол зонадан эгер айтып келе турган болсок, ошол Тосор зонасында ана биз ошол жергиликтүү ишкерлер менен ошол көлдүн жээгин ээлеген ошол колунда кызыл китеби бар, колунда договорлор барлар ишкерлер менен жолугуп биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Алардын катарында ошол Тосор аймагында яхта клуб ачуу боюнча биз бүгүн сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Кудай буйрса жакын күндөрдө министрлер кабинети тарабынан бизге чечим чыкса, ал жерге яхта клуб куруп, ошол Тамчы, Тосор теплоход маршрутун ачуу деген бизде планыбызда бар жакын күндөрдө. Жогорудагы айтып кеткендей, мына ушул инвесторлорго баягы ортомчулук кылып, акча каражатын сурап үркүтүп албайбызбы дагы деле? Бунун баары тыкыр көзөмөлгө алынабы, ишке ашчудайбы деги эле? Болбосо келип атат, мынакей беребиз деп эле коебуз, бирок ал качан деген? Албетте, мен бул маселе биз көңүл чордон да көз жадында калбайт. Биз келген инвесторлорго максимально шарттар түзүп берип атабыз. Аларга биз мына район боюнча азыр Лескоздун аймагында 11 келишим түзүлдү. Мин чакан ГЭС куруу боюнча. Жалпысы 80 миллион доллардан ашык инвестиция. Жакын күндөрдө мына Жети Өгүз районунда биринчи жолу 31 августка чейин эгемендүүлүккө карата биз азыр убадасын алдык. Ишкерлерден, инвесторлордон заложение капсула кылышат. Ал жерде 5 мегаватт мощность болуп, 50 киши туруктуу жумуш орун болуп, жергиликтүү бюджетке ири суммада налогдор түшөт. Башкача айтканда, ошол чоң жаргылчак жана кичи жаргылчак чакан ГЭС экөө биригип, ушул районубуздун жарым 4-төн 2 бөлүгүнүн электр энергия, башкача айтканда 40 миллион киловатт жылына иштеп чыга турган ГЭС курулат. Бул чоң долбоор. Андан сырткары биз мына туристтерди чакыруу боюнча, туристтерге шарт түзүү боюнча мына Саруу айыл өкмөтүндө орунду санын айта кетсем, ушул 10 000ден ашуу орунду камтый турган коттедж куруу инвесторлор келди бүгүнкү күндө.
башкача айтканда ошол жерге заманбап бир күндө ошол 10 миңден ашуун турист кабыл алуучу пансионаттар курулат, Кудай буйрса. Бул да чоң жергиликтүү элге абдан чоң бир жардам. Бул деген жумушчу орун, жергиликтүү бюджетке салык. Ошондой эле ушул айыл өкмөттө өндүрүлгөн айыл чарба продукциясы болобу, башка өнөр жай продукциясы болобу, баарын ушул камтый турган, башка тармактарды тарта турган чоң долбоорлор. Бул сыяктуу бизде өнүгүү программаларда башка долбоорлор да каралган. Эми ушул жогоруда айткан сиздин иш пландары ишке ашып, бир Жети-Өгүз аймагы туризми өнүккөн аймактын катарына кирет деген ишеним чоң. Биздин көрсөтүүбүзгө берилген убакыттагы соңуна келип жетти. Буюрса жаңы акимибиз эми ошонун баарын ишке ашырып кетсе, анда чоң бизге жардам болот эле да. Албетте. Албетте биз мына азыр ар бир мен буга чейин ушул ар бир 13 айыл өкмөттүн жергиликтүү тургундары менен челишкис кот өткөрүп, ушул жергиликтүү маанидеги маселелердин эң негизги көйгөйлөрүн мен баарын жазып алдым. Баарын биз тийиштүү кызматкерлерибиз менен иш план түзүп, азыр 2000 райондон 2023-2027 жылга өнүгүү программаларын долбоорун иштеп атабыз. Кудай буйрса ошол жергиликтүү ар бир айылдын өнүгүү программаларын иштеп чыгып, алардын биринчи кезекте чечилүүчү долбоорлорду ишке коюп атабыз. Жакшы, эми агайдын да жогоруда айтып кеткен бир кемчиликтерин, маселелерин эске алат деп ойлойбуз биз дагы. Албетте бизге айтылган сын пикирлер кандай гана болбосун биз аны жасайт го деген үмүттөмүн. Мен жана дагы айттым, эме болуп калбасын, сизден чоң өтүнүч ушул жол маселесин жакшы контролдоп бербесеңиз, жаман уят болуп атабыз. Туристтерге да, инвесторго дагы, турист да келбейт, инвестор да келбейт, жол болбосо. Жол жок болсо кантип келет да? Ошон үчүн жолду биринчи ускорить этиш керек. Анан тиги жол бүтмөйүнчө могу эки жолду бузбай туруш керек. Бул очень опасно. Анда биз жүрө албай калабыз. Албетте. Эл да түшүнбөй калат анан. Албетте жанагы сиз айтып кеткен могул Каракол, Барскоон тоң жолу. Албетте бул Барскоондан кийин бүтүп калбайт. Ал жактан өзүңүз билесиз, бул кольцевой проект жанагындай көлдүн сөзсүз түрдө ал жактан уже жасалып келатат. Барскоондон Караколго чейинки подрядчик бүгүнкү аныкталып, анын суммалары каражат. Биз азыр себеби Каракол менен кайра балыкчыга барып атпайбызбы? Тияғы менен барбай элечи. Айланып барып атабыз да. 80 километр, 160 километр ашык жүрүп атабыз. Айланып барбаса, айла жок болуп атат да. Албетте. Бүгүнкү көрсөтүүгө кызуу талкуу жаратып бергендигиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Көрсөтүүбүз аяктады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфир аркылуу амандашканча сак саламатта болуңуз.